Birinci свет. Екінші мына şu жол мәселелерден бірасы ауыр. Мына жаштарыбыз келбейді. Урмат Эшанкулова 40 жылдан бери Зардалы айылында жашайт. Ал келин болуп келгенден бери бул аймакта электр энергиясы, жол жана байланыш маселелери чечиле элек. Биринчиден ден соолугубузга мыраса өтө оор көйгөйлөр жаралат. Өзүбүздүн келишерибиз жок Зардалы айылында. Оорганыбызга байланыштуу мана şu дәрі-дәрмекти өзүбүз камдап алабыз. Баардыгы дәрілер. Зәріл болып мындай 30-дан тура бере калсак, Даставанын келишери өтөбү. Кооптуулугу менен белгилүү болгон Зардалынын жалгыз аяк жолунан азык-түлүк жана керектүү буюмдарды ташып келүү чоң көйгөйдү жаратат. Аймакка бара турган автожол жылына 3 ай эле ачылат. Алда кооптуу. Машина келгенде айланып келсем, кайтып кыйын, усакта. Кыйналып эле кетем. Даңгы жакшы мага. Даңгы кече келип, даңгыга келип, даңгы менен эле эшик менен келе бердим. Ончо мисалы кыйын жерлерде түшүп, онда таптаза жанымда эмне өрүм эле өтөт дем. Ошондойлордон өрүп эле балдарым жетелеп өттү. Бер жагда эшик менен келе бердим. Баткен шаарынан 100 чакырым алыс жашаган Зардалылыктар азыр күн батареясы менен чырак жагышат. Бул жерде кышында 30-40, ал эми жайында 100-150 түтүн эл жашайт. Инфраструктура жоктугунан жаштар чоң шаарларга кетип калышкан. Бизге биринчи мына şu свет керек. Анан жол маселеси раса оор. Анан мана şu телефон тартып куруп бериш керек. Даставан телефондорго ояктан балдарыбыз телефон кылса, биз өтүп мындан сүйлөшөбүз. Азыр Карабак айыл өкмөтүнүн башчысы жана жергиликтүү кеңештин депутаты Акылбек Дилишатов баштаган топ бул маселелерди чечүүнүн аракетинде. 10 жыл мурда тиешелүү кызматтарга кайрылып, электр энергиясын тартуу боюнча иштер жүргүзүлгөн. Жыйынтыгында Зардалынын көл башы суусунун агымына ылайык ГЭС куруу чечими кабыл алынган. Аны курууну кыргыз инвесторлору колго алышты. Илим изилдөө институту бар экен, ал жерден дагы кишилерди чакыртып, бул жерде ушу ГЭС куруу маселеси боюнча жерлерди көрсөткөнбүз. Ошондо инвесторлордун бири азыркы күндөгү бизге келип жаткан неме Дүйшөн мырза. Мен ушул жерге ГЭС курууну чечтим. Мына эми өзүмдүн адистеримди алып келип көрсөтөм деди. Азыр ошол Дүйшөн мырза кайра-кайра келип атат. Жолду дагы ача турган болуп атат. Анан ГЭС куруп бере турган болуп атат. Жалпы суммасы 25 миллион доллар керектелет. Муну ишке ашырыш үчүн ички же сырткы инвесторлордун бири тандалат. Электр энергиясынын кубаттуулугу 29 мегаватты түзөт. Бул Баткен районуна жете турган электр энергия. Долбоорду ишке ашыра турган ишкана буга чейин Ош шаарынын Озгур айылында кичи ГЭС куруп, аймакты сапаттуу электр энергиясы менен камсыздоо маселесин чечишкен. Бул тууралуу демилгени көтөрүп жаткан жеке ишкер Дүйшөн Муратов билдирди. 2020 жылы насип болгондон кийин 2020 жылы энергия холдингдин ошол учурдагы төрагасы менен дагы бир-эки ушул тармакта чакан ГЭС курган жеке ишкерлер менен бул бир делегация болуп келгенбиз. Чалгындоо иштеринде билинди. Ушул именно ушул Мамый участкасында Зардалынын Мамый суусуна 29 мегаватт кубаттуулуктагы ГЭС курууга мүмкүн экендиги гидрологиясы дагы, топографиялык сөмкасы, 3D сөмкалары, мурунку 30 жылдык гидрологиялык немелери, көрсөткүчтөрү баардыгы дал келет экен. Зардалы ГЭС курулса, инфраструктура дагы жакшырат. Анын алкагында айылды байланыштырып турган жалгыз аяк жол оңдолот. Буга чейин долбоорлорду ишке ашырып жүргөн Назарбек Муратов Зардалынын жолу аска таштуу болгондуктан оңой болбой тургандыгын айтат. Жардыруу иштери күздө башталат дейт ал. Аябай кооптуу участкага ташта. Бул жака аябай көп убакыт талап кылынат. Мен азыр канча убакыт экенин азыр айта албайм. Бирок биз колубуздан келишинче батыраак аракет кылып алып келгенге аракет кылабыз жолду. Андан сырткары аймактагы байланыш маселеси да чечилет. Wi-Fi жеткирүү буга чейин да каралып, жабдыктары толук бойдон сатылып алынган. Болгону маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик ишканасынын уруксатын күтүп турушат. Санеріп бойынша мурдатан бұл жерде спутниковый телефондорду алып иштегенбиз, бирок спутниковый телефондун единицасы кымбат экен. Азыр жакында Wi-Fi менен бұл жерге чагылыштырып алып келүүнү дагы аппараттары полный алынды, бирок газ
Ош Бишкектин газдары бизге уруксат бербей атат. Эгер газ уруксат берсе, ушул Зардал айылында Wi-Fi таркатуу боюнча маселе каралып, техника алынып бүттү. Уже техникасы оборудование алынган. Уруксаттар эле берилсе? Только уруксатты Ош газ берсе, Кудай буйрса, Зардал айылында байланыш болуп калат да. ГЭС курулса, жумуш орундары пайда болуп, айыл жаштарынын кичи мекенине кайтып келишине шарт түзүлөт. Зардалы Баткен шаарынын 100 чакырым алыстыкта жайгашкан. Ага эл жалгыз аяк жол менен гана каттап, азык-түлүк керектүү буюмдарды ташууда түйшүк тартып келишет. Жол 3 ай ачык болуп, башка убакта кооптуу. Исабек Моксутов, Салам Медиа, Зардал айылы, Баткен.